Саламатсызбы, Роза эже? Саламатчылык. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Сизди жаздын алдында көргөнүбүзгө, келип убакыт бөлгөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Рахмат. Үй бүлөңүз тууралуу коомчулукка көп суроо беришет. Негизи ушул маселеге бир аз токтолуп кетсеңиз. Мени коомчулуктун көбү тааныйт болуш керек фамилиям аркылуу, Чыңгыз Айтматовдун карындашы деп. Мен ага кошуп коет элем, мен Төрөкул Айтматовдун кызымын. Анын өзүмдүн үй бүлөм бар. Мен жолдошум Эсенбек Алымкулов врач болчу. Эң мыкты балдар хирургу болгон. Өкүнүчтүүсү дүйнөдөн эртерээк кетип калды. Бир уул, бир кызыбыз бар. 4 неберем бар. 5 чөбөрөм бар. Абдан бай киши экенсиз. Чөбөрөмдүн улуусу 5-класс. Кичинеси 11 ай болду. Ошол кыскача. Мен өзүм мугалиммин. Профессиям боюнча Кыргыз кыз келиндер педагогикалык институтунун физика-математика факультетин бүткөм. Анан ошол жерде иштегем. Ошол жерден пенсияга кеткем. Анан пенсияга кеткенден кийин аялдарды колдоо борбору деген уюмга президент болуп иштеп, анан ошону менен аялдар кыймылына да кирип калдым да. Мен мындайча айтканда кыздарды окутуп, кыздарга билим берип, анан кыздарды мугалим кылып чыгарып, анан кийин дагы аялдар кыймылына өтүп кеттим да. Сиз белгилеп кеттиңиз, мен коомчулукта Чыңгыз Айтматовдун карындашы гана эмес, Төрөкул Айтматовдун кызы катары билишет депчи. Бирок мен дагы бир нерсени кошот элем, сизди ушул айымдарды, аялдарды колдоо борборунун негиздөөчүсү катары, аялдар кыймылынын негизги идеологу катары ушул багытта абдан чоң эмгек кылган жана Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери ушундай бир мыкты демилгелерди көтөргөн инсан катары жакшы билет десем адашпайм. Мүмкүн болсо ушул сиз айткан борбордун ишмердүүлүгүнө, аны түзүүгө эмне түрткү болду, ушуга бир токтоло кетсеңиз. Мындай болуп калды. Эми бул 91-жыл. Деме эгемендүүлүк алган мезгил. Завод, фабрикалардын баары жабылып, колхоз, совхоздун баары тарап, жумушсуздук башталды. Абдан элдин башына абдан оор күндөр түштү. Ачарчылык болуп, абдан жашоо оор болуп калды да. Анан мындай мезгилде, бир элдин башына бир оор күн түшкөн мезгилде эң биринчи аялдар кыйналат экен. Аялдар айласы кетти, бүйөлөр иштебей калды, үйдө отуруп калды. Мына ошондон анан аялдар базарга чыга баштады. Анан миграцияга кирип кетишти, челнок болуп иштеп атышты. Жогорку билимдүү аялдар базарга чыгып соода кылып атышты. Совет мезгилинде андай болгон эмес. Кыргыздар өзү деги соодага анча жок болчу мурун. Анан ушул мезгил ушундай бир кыйынчылык түшкөндө аялдар баарына макул болуп, анан ошо иштей баштады. Ошол кезде аялдарга жардам бериш керек болуп калды. Кандай кылсак деп, анткени миграция болсо бала чакасын таштап кетиш керек. Челнок болсо жолдон жанагы самолетторго түшүп, жүк көтөрүп, бир жерден бир нерсени таап, анан бир нерсе алып барып сатып, бул абдан оор иш болчу. Кандайдыр бир жол менен өзүбүздүн эле Кыргызстанда калтырып, ошо аялдар бир жумуш тапса деп ойлочубуз да. Анан мен физмат факультетинде иштедим деп атпаймынбы? Анан ал бизде физика, математика, информатика боюнча мугалимдерди даярдачубуз. Бизде немелер бар болчу, адистер бар болчу. Санариптештирүү жаңы кире баштаган мезгил болчу. Эч кандай адистер жок.
кандай жол менен болсо дагы өзүбүздүн билимди берип, жаш кыз келиндерге ошо бир информатика боюнча компьютердик билим берели деп биздин уюмду, биздин факультеттеги адистерди алдык. Облустарга барып, жаш келиндерди, анан кыздарды компьютердик курска окуттук. Биринчиден мектептеги мугалимдерди окуттук. Алар информатика жаңы кирип аткандан кийин алардын билими жогору болду. Экинчиден жанагы жумушу жок кыз келиндер компьютерди үйрөнүп алгандан кийин кандайдыр бир уюмга барып секретарь болуп иштейби же дагы бир башка бир жумушун иштесе дагы компьютердик жактан сабаттуу болгондон кийин ал оңой эле иш табат өзүнө. Анан жер бөлүштүрүп, жердин баарын, колхоздун жерин баарын элге бөлүштүрүп берди да. Андай чоң аянтта иштеп көрбөгөн уюмдар, үй бүлөлөр. Мурун совет мезгилинде ар биринде 30 соттуктан эле жер болчу. Анан эми гектарлаган жер алышты. Аны иштетиш керек эле. Анан ошондо агробизнес курсун ачып, анда дагы ошо айылга барып, немелер менен иштештик. Ошо агробизнестин жолун кандайча бизнес түзүүгө болот деп ушу окутуу жүргүздүк. Ушинтип, эми ал жерге аялдар күйөөлөрү менен келип бизнести чогуу ачышат турган болуп. Аны биздин оюбуз ушул эле да, ошо кандай болсо дагы өзүнүн жерин иштетип, ушул жерде калып, кандайдыр бир бизнес ачып, андан ары оокат кылып кетсе, балдарын окутса деген ой менен ачылган уюм болчу бул. Анан мындай карап отурсак, баягы эми бул биздин эл совет системасынан рыноктук системага өтүүгө даяр эмес эле да. Ошон үчүн жанагындай окутууларды жүргүзүп атабыз, бир жагы. Экинчи жагы, бул системаны өздөштүрүш керек эле. Тактоочу суроо, эгемендүүлүк алгандан кийин эми ошол союз мезгилиндеги калыптанган ой пикирлер, мамиле бар болчу да. Анан сиздердин демилгени ишке ашырууда ошол эле аялдардын, күйөөлөрүн сиз белгилеп кеткендей, балким ошо коомдун жаңы технологияларды үйрөнүүгө, анан ошол жаңылыктарды кабыл алууга, негизи эле билим алууга мамилеси кандай болду? Тоскоолдук болгон жокпу? Эми бул жаңы, биздин уюмга окшогон уюмдар жаңы уюшула баштаган. Ар кимиси өзүнүн багытын, мен айтайын дегеним, жанагы ошентип иштей баштаганда аялдарга карата кандайдыр бир шарттар түзүлбөй калды да. Анан караштырып көрсөк, аялдар өздөрү тиги жогору жакта чечим кабыл алган жакта өздөрү болсо, ошондо өздөрүнүн кызыкчылыгын, өздөрүнүн бир керектөөлөрүн ошол жерден айтмак, ошону менен чечилмек. Анан ошон үчүн биздин уюм анан кийин жанагы аялдардын лидерлигине даярдай баштадык да. Айыл-айылга барып, активдүү аялдарды чакырып, анан мындай болуп иштегиле, минткиле, анткиле деп жол көрсөткөн адистер барып окутту. Ошол лидерликке эми деле биздин уюм ошону менен иштеп атат. Мисалы үчүн, жергиликтүү кеңештерге шайлоо болбодубу жакын эле. Ошондо жанагы 30% орунду аялдарга резерв катары калтыргыла деп абдан чоң аракет жасап, ошонун аркасы менен 30 эмес, 38-38%га жакын аялдар болду. 30 жылдык эгемендүүлүк алганыңызга 30 жыл болуп калды. Ошол мурунку үй бүлөлүк баалуулуктар менен бүгүнкү үй бүлөлүк баалуулуктардын өзгөчөлүгү барбы? Өзгөрүлдүбү? Анан бүгүнкү жагдайга кандай баа бересиз? Эми адам баласы, адамзат өзү жаралгандан баштап өнүгүү жолунда бирге жашоонун бир формасын иштеп чыгыптыр да, бул үй бүлө. Үй бүлө эркекке да, аялга да, карыга да, балага да жашоого ыңгайлуу.
Анан ошон үчүн ошо үй бүлөнүн бекемдиги, үй бүлөнүн бир жакшы жашоосу бул ошо биздин коомдун, мамлекеттин немеси болуш керек дейм, максаты. Албетте баягы заманга жараша үй бүлөдөгү акыбал дагы өзгөрүп атат. Мисалы үчүн илгери мына айталы 16-жыл, 17-жыл абдан оор жылдар. Ошондо кандай кыйынчылык болсо дагы үй бүлөнү сактап калган кыргыздар. Анан совет мезгили келди. Эми ал мурун бул совет мезгилине чейин аялдар жөнүндө айтсак, аялдар албетте оор акыбалда эле. Анткени мен мындай деп айтат элем да, аялдар менен эркектердин ортосунда мындай бир айырма бар да. Бул эки жыныс бар дейбиз. Биологиялык жыныс, анан социалдык жыныс. Биологиялык жыныс бул эркек менен аялдардын анатомиялык, физиологиялык айырмасы. Аял киши төрөп түшөт, бала багат, эмзет, аларды мектепке берет, ошентип ал көбүнчө үйдө калат. Эркектер болсо үй бүлөсүн багабыз деп сыртта, мисалы үчүн мал багат, жер иштетет. Ошентип анан баягы мурунку заманга кайрылсак, ошондо кыздарды жаш эле кезинде күйөөгө берип, негизинен ошо үй бүлө менен эле чектелген да. Кийин совет мезгили эми бул эми тоталитардык режим болчу. Бир жагынан жакшы болду, билим берүү системасын абдан өркүндөттү. Кыздарды да окутуп, кыздарды окутпайбыз дегенге болбой, мамлекет кыйнап кыздарды окутту. Мисалы үчүн мына мен кыз келиндер педагогикалык институтунда окудум. Бул институтту ошо аялдардын билим деңгээлин көтөрөбүз деген максатта ачкан бир жагы. Экинчи жагы Кыргызстанга жогорку билими бар мугалимдер керек эле. Ошон үчүн ушул эки максатты чечиш үчүн жанагы институт ачып, ошону менен ал жердин эмнеси жакшы эле. Ал вузда жакшы жатаканасы бар эле. Анан борбордо анан 3 маал ысык тамак, стипендия, анан дагы шаарга жана институт турмушуна көндүрүш үчүн, адаптация кылыш үчүн атайын тарбиячылар болор эле. Анан мугалимдерди да тандап алчу ал жерге. Ошентип, ошондой шартта гана кыздарын окууга берчү. Антпесе берчү эмес кыздарын, окутчу эмес. Ошентип кыздарды тоолуу айылдан, ар кайсы жактан, алыскы айылдардан кыздарды тандап келип окутчу эле. Анан азыр унутуп калдым, 88 же 89 жылдын статистикасы боюнча кыргыз мектепте иштеген жогорку билимдүү мугалимдердин 50% аялдар, 50% эркектер болуп калды. Мына совет бийлиги кыздардын, аялдардын билим деңгээлин ошончолук көтөргөн. Жана 25-26 жылдарда мен атамдын документтерин окудум. Ошондо бар неме дейт? Отчет берип атат да, ошол отчетто бир немеси бар экен. Бөлүмү аялдардын абалы жөнүндө деп. Анан ошондо бул 27 жылы айтып атат. Аялдардын немесин билим деңгээлин көтөрүүгө абдан чоң тоскоолдуктар болуп атат. Үй бүлөсү бербейт бир жагынан, экинчи жагынан аялдарды бир мындай кызматка бирдекеге алганга мүмкүн эмес, анткени тутташ сабатсыз дейт. Сабаты жок. Ошон үчүн совет бийлиги жанагындай немени алган. Эми ошентип кыз келиндерди окутуп,
кийин кыздар эң жакшы мугалим, эң жакшы врач, эң жакшы тарбиячы, инженер болушту. Анан эми мына немеге келгенде, эгемендүүлүккө келгенде жанагындай болуп кетти деп атпаймынбы? Жумушсуздук болуп, өзүнүн кесиби боюнча иштебей, базарга чыгып ошентип калды да. Анан эми бул болот окшойт, ошондой бир системадан экинчи системага өткөн кезде. Анан эми кийин анан акырындык менен окуу жайлары көбөйдү, баягы неменин эл чарбасынын өнүгүү багытына жараша ошого карата окуу жайлар ачылат экен, жанагы адистерди даярдап, мисал үчүн өзүбүздүн эле мына кол өнөрчүлүктүн буюмдарын сата турган уюмдар келип ошону өнүктүрүштү. Же айталы жанагы бизде ресторан, кафелер көбөйүп кетти. Өнөрүбүз ошого чыккан окшойт. Анда иштегенге дагы мына официант керек, повар керек, жана дагы башка. Ошентип атып азыр кичине неметип кеттик окшойт. Окуу жайлары көп, жаңы окуу жайлары ачылды. Ошо айымдардын ошо билим алып жөндөмүн жакшыртуусу үй бүлөлүк баалуулуктар кандайдыр бир таасирин тийгиздиби? Эми бул мындай да, окутуу системасы, билим берүү системасы дагы абдан көпкө чейин кыйналды да, өзгөрө албай. Билим берүү системасын өзгөртүш керек эле. Жаңы предметтер кирди, жаңы багыттар кирди. Мына биз бирок өзгөрүп жатат. Өзгөрүү мезгилинде кыйынчылыктарга дуушар болуп атат. Баягы мурунку совет мезгилиндеги окуу китептери туура келбей жатат азыр. Жаңы окуу китептерин жазганга адистер аз болуп атат. Мисал үчүн да, ошо жаңы предметтер кирип атат, бизге чет өлкөлүк институттар ачылып атат. Эми ошонун баары акырындык менен жөнгө салынып атат. Албетте баягы совет мезгилиндегидей колхоз, совхоз жок, завод, фабрикабыз дагы жок. Мына азыр гана кичине жаңы немелерди ачсакпы деп жатат. Эми бул бийликтен дагы көз каранды экен. Албетте аялдардын абалын караса, ушул Кыргызстандын өзүнөн эле иш орундары ачылса, жаңы завод, фабрикалар, жаңы бир ишканалар ачылса, өзүбүздүн эле айыл чарба азык түлүктөрүн кайрадан продукциясын кайрадан иштеткенге бир немелер ачылса, сонун болмок. Ошого багыт алыш керек го азыр. Анткени жаш кыз келиндер ушул жерде калат эле, ушул жерден иштейт эле, бала чакасын таштабайт эле, бала чакасын таштап кетип атышпайбы мигранттар. Балдар кыйналып атат, аяктан энеси да кыйналат да. Анан ошон үчүн ушул миграцияны азайтыш керек эле деп ойлойм да. Ошол миграцияны азайтса, үй бүлө дагы бекемирээк болот эле. Азыр үй бүлө дагы бекем болбой калып атат. Негизи ушул саламаттыкты сактоо маселеси боюнча айымдардын негизи эле коомду агартуу процесстери, ошо билим берүү, анын ичинде бул экономикалык маселелерди чечүүдө айымдардын чечим чыгаруу деңгээлинде аздыгын белгилеп кеттиңиз да. Бул эмнеге таандык маселе? Дагы деле ошо акыркы жылдардагы кээ бир жаңы мыйзамдарга, жаңы нормалар киргенде коомдун айрыкча кээ бир чакан сандагы мырзалардын каршылыгын да байкап жатабыз. Ошо Ак Суудагы жагдайга токтолсок мисалы. Эмне себептен чечим чыгаруу деңгээлинде коом кандайдыр бир деңгээлде ушундай бир тоскоолдук жаратууда? Эми бул илгертен келаткан проблема да. Илгери аялдар эч нерсе чеччү эмес. Совет мезгилинде формалдуу болчу көбүнчө.
формалдуу болчу. Мисалы үчүн кызылчанын нормасын ашыгы менен аткарган же пахта экип норманы аткарган же болбосо айталы чабан болуп, анан ошолорду депутаттыкка шайлап койчу. Мен ушуга чейин ойлойм да, алар кантип мыйзам чыгарды экен деп. Алар формально отурса керек да, мыйзамды өзү Москва өзү чыгара берген. Анан азыр болсо өзүбүзчө эгемендүү болуп калдык. Эгемендүү болгондо анан өзүбүздүн кадрларга жараша чечим кабыл алуу деңгээли түзүлдү. Анан ар бир багыт айталы эл чарбасынын ар кандай багытында ар кандай структуралар бар. Ошолордун чечим кабыл алуу деңгээлинде негизинен эркектер иштейт да. Мына чоң кызматтын баарында эркектер болуп атпайбы. Анан айталы ошондо аялдарга туура келген чечимдер кабыл алынбай калып атат да. Эмне үчүн? Анткени аялдар менен эркектердин муктаждыктары, көз караштары, кандайдыр бир кубулуштарга, анан мүмкүнчүлүктөрү ар түрдүү. Ошон үчүн жанагы чечим кабыл алган жерде аялдар болуш керек. Алар өздөрүнүн проблемаларын билет. Аны ошого жараша чечим момундай болуп чечели деп баягы эркектер менен аялдар ошо жогорку деңгээлде кеңешип, момундай болсо аялдарга жакшы, мындай болсо балдарга жакшы. Өзү Бириккен Улуттар Уюмунун көрсөткүчү боюнча чечим кабыл алган деңгээлде кызматкерлердин 30%нан кем эмес аялдар болсо, дайыма аялдардын жана балдардын кызыкчылыгына багытталган чечимдер кабыл алынат. Жалаң эркектер болсо, алар кабыл алган чечим алар жаман болгон үчүн эмес, же алар бир сабатсыз болгон үчүн эмес. Алардын керектөөлөрүн, алардын муктаждыктарын билбегендиктен албетте аялдарга туура келген чечимдер кабыл алынбай калат. Ошон үчүн биз азыр ошо мына эгемендүүлүктүн учурунда ошо жогорку деңгээлде аялдар болсо деп күрөшөт да, мына биздин аялдар кыймылы. Бирок мен айтар элем, мындайда, мисалы үчүн депутаттыкка шайлап атабыз, жөн эле аял болсо эле шайлоо эмес. Ошол аял мисалы үчүн билимдүү, илимдүү, өзүнүн сферасында мыкты адис, мындай бир абдан мыкты адис болуш керек да, өзүнүн компетенттүү болуш керек, өзүнүн сферасында. Мисалы үчүн, эгер саламаттыкты сактоо системасында иштесе, демек ошол сферада компетенттүү болуш керек. Же болбосо билим берүү системасында. Негизинен аялдар билим берүү системасында, саламаттыкты сактоо системасында, анан мектепке чейинки балдарды тарбиялоо системаларында ушул жерде аялдар көпчүлүк иштейт да. Анан дагы бул жерден белгилеп кетиш керек, дагы ошол жерде иштеген адамдардын маянасы абдан аз. Бул мисал үчүн мугалим болуп иштөө, же врач болуп иштөө, бул абдан маанилүү, абдан керектүү профессияда. Анан эгер мисал үчүн жакшы мугалимдер жакшы балдарды тарбиялап, жакшы билим берсе, бул биздин келечегибиз да. Анан аларга кичинекей маяна берип койсо, албетте мугалим болуп иштегиси келбейт. Жакшы адистер башка жакка кетип калат. 8 март майрамын өзү совет мезгилинен баштап эле аялдардын майрамы, энелигин барктоо, аялдарды кубантып коюу сыяктуу бир майрам да. Кабыл алып калды ошо биздин мамлекеттин жетекчилерине чейин ошондой деп ойлойт да. Ошо жөн эле аялдарды бир эркелетип коюу. Бирок чынында 8 март майрамы
эмнеден келип чыккан? Ушу аялдар өздөрүнүн укугу үчүн күрөшүп жүрүп, анан кийин ушул күндү аялдардын укугун коргоо күнү деп эсептейли деп, буга жанагы Роза Люксембург, Клара Цеткен деген аялдар көп салым киргизген. Ал эми биз болсо аялдардын майрамы деп эле майрамдап жүрөбүз. Бирок ошо мына аялдар кыймылы эгемендүүлүктөн бери жок, биз аялдардын абалын өзгөртөбүз, укуктарын теңейбиз деген ой менен майрамдашат да бул майрамда азыр. Ошон үчүн мен айтат элем, бизде энелер күнү бар майда. Ошо кезде энелерди ошо кезде айтыш керек, макташ керек. Бейиш эненин таманында мындай андай деп мактап айтсак болот. Бирок ошону менен бирге энеликтин дагы жоопкерчилиги бар. Энеликтин жоопкерчилиги мамлекеттик деңгээлде мааниси бар да. Энелер жанагы балдарды кандай тарбияласа, кандай багытта тарбияласа, ошого жараша биздин келечектеги муун өсүп чыгат. Ошону энелер күнү айтыш керек. А 8 мартта аялдардын жанагындай укугун, саясий укуктарын, билим алууга болгон укуктарын жана башка ушул сыяктуу немелерин айта турган күн. Ошондо биздин мамлекеттин жетекчилиги дагы ошого көңүл буруп анализ жасаш керек да. Аялдардын мисалы үчүн мына азыр аялдарга карата үй бүлөлүк зомбулук күчөп атат. Мына Баткендеги чек ара чатагы, чыр чатак. Баарыбыз көрдүк, ошол чыр чатакка таптакыр, ошо чыр чатактын себептерине тиешеси жок балдар менен аялдар. Айласы кетип, үйлөрүнөн качып, суу кечип, тоо аралап, таладагы лагерлерде жашап кыйналышты. Эмне үчүн? Анткени алар өзүн өзү коргой албайт. Анткени алар бул аялуу катмар. Буларга атайын коргоо керек. Ошол коргоону ойлонуш керек биздин мамлекет. Мен ойлойм, сөзсүз мамлекеттик деңгээлде жанагы немелерди, чек араны чечиш керек. Бирок ал жерде жанагы шахмат түрүндө салынган үйлөр туруп атпайбы? Ал үйлөрдө жашаган кишилер дайыма бирге болот да. Аларды бир жакка көчүрө албайсың, тамын ыргытып жибере албайсың. Ошон үчүн чек аранын маселеси бүткөндөн кийин ушу граждандык коомдун өкүлдөрү ошол жерге барып иштеш керек. Эл менен иштеш керек. Ар бир үй бүлө менен иштеш керек. Эгер алардын өз ара катнашынын мындай нейтралдуу маданиятын калыптандырыш керек да. Ар бир үй бүлө менен иштеш керек. Сен балаңды мындай тиги кошунанын баласы менен урушпа. Ал деле сендей адам. Эми кучакташып дос болбосоң дагы нейтралдуу мамиле кыл. Мына ошондо гана, ошондой маданият иштелип чыкса, калыптанса элдин арасында. Бирок муну эки жактан тең иштеш керек. Граждандык коом, тиги Тажикстандыкы дагы, биздики дагы. Ошондо жанагы шахмат түрүндө салынган үй бүлөлөр бири менен бири чатакташпай жашайт. Азыр чечип койсо деле баары бир улана берет. Бирин бири таш менен уруп, пулемет менен атуу. Ушул жерден ушул мамлекетке ушундай бир көңүл буруш керек эле да мамлекет ушул маселеге. Эжекем, ушул жерден бир ой келди да мага. Мисалы биз жарандык коом Кыргызстандын эгемендүүлүк алгандан бери абдан чоң жетишкендиктердин бири бул активдүү жарандык коом да, күчтүү жарандык коом. Ушул жарандык коомдун бир нече ондогон жылдардан бери айымдардын чечим чыгаруу деңгээлине абдан чоң күрөш болуп жатат да.
Биз жада калса парламентте бир дайым жоктугуна дагы күбө болгонбуз да. Эми мына акыркы жылдарда дагы жергиликтүү кеңештерде дагы ушундай бир атайын нормалар аркылуу, резервирование аркылуу айымдардын катышуусун камсыздап атабыз да. Эми бул албетте убактылуу чара деп ойлоп атабыз. Анан ошондой болсо дагы эмне себептен айымдардын бул процессте, бул деңгээлдерде катышуусуна коом күрөшүп жатат? Бул табигый эмеспи тең салмактуулук? Балким мырзалардын ушу бири-бири менен тез тил табышып кетишүүсүндай договороспособность да, ушул өзгөчө бир жөндөмдөрүнө таандыкпы, же айымдардын тилектештиги жоктугуна байланыштуу, же балким башка процесстерди бардыр? Бул мен жана айтпадымбы, бул илгертен келаткан процесс. Айымдардын тилектештиги жок деп атпайсыңбы? Айымдарды мындай кезинен тарбиялаганда айтат: сен үйдө башка үй бүлөнүн мүчөсүсүң, сен ошол жака келин болосуң, ошол жака ошолордун үйүндө болосуң, сен бала багасың. Бул салт, маданиятпы, бул эмнени таасир? Ооба, бул биздин эми бул заманга жараша калыптанып калган маданият. Анан бул аялдар ошондой болуп өсөт. Мына, мисалы үчүн мен келин болуп бардым бир үйгө. Анан дагы ошол жерде дагы бир келин бар. Анан ал болсо мен сельсоветке, сельсовет дейм да, азыр айыл өкмөтүнө иштейм дейт да. Анан бул деле мага окшогон аял, үйдө отуруш керек, эмне үчүн барат деп. Мен мисалы үчүн андан көрө тиги бир активдүү бала бар экен, ошого эле добуш берейин, аялга эмне бар деген ой бар болуш керек. Терс калыптанып калган ойлордун, жөнөкөй айтканда стереотиптердин таасири. Стереотип да, стереотип, аялдар үйдө отуруш керек, үйдө гана иштеш керек. Бирок азыр анта албайсың. Азыр аялдар иштеш керек, анткени үй бүлөсүндө багыш керек бир жагынан. Экинчи жагынан мүмкүнчүлүгү бар да азыр аялдардын, билими бар. Электричество бар, газ бар, стиральный машина, бүт барын баягы автоматически бүтүрөт да, убактысы бар. Мүмкүнчүлүгү бар иштегенге, иштеп элге жардам бергенге. Бул балдарга жардам, карыяларга жардам, аялдардын ошо чоң кызматка барганынан ошондой пайда деп ойлойм. Азыркы учурдагы өнүгүүгө кандай баа бересиз жана кандай сунуш киргизет элеңиз? Эми азыр шарт оор болуп атат. Кайра-кайра революция болуп атат. Бир жагынан баягы эл мындай абдан активдүү да, бир туура эмес жолдорду көтөрө албайт, жана антип аянтка чыгып кетет. Бирок революция жөнөкөй эл үчүн кыйынчылыктарды алып келет да. Баягы мүмкүнчүлүк болсо, эволюциялык жол менен өнүксөк, бүт барын, анда жакшы болор эле. Бирок болбой эле жанагындай болуп кетип атабыз. Бири-бирибизди сыягы өзүнчө мамлекет болууга даяр эмеспизби, билбейм, иш кылып кайра-кайра революция болуп, кайра-кайра бийлик алмашып, кайра-кайра адистер алмашып, ошону менен кичине кыйынчылык болуп атат. Эми бул ошо биздин башыбыздан өтө турган процесс болуш керек деп ойлойм. Анткени өзгөрүп атабыз да, жаңы системага келип атабыз. Анан буйруса биздин эл, биздин жетекчилер, биздин жаштар туура багыт алып, туура билим алып, өнүктүрүп биздин мамлекетти гүлдөтөт деп ишенем. Бул революциялардын болгону, толкундоолордун болгону биздин элибиздин мындай өзүнүн табиятына таандыкпы, эркин мүнөздүүнү, же акыйкатсыздыкка баш ийгиси келбегендикпи? Эми бир жагынан биз эми көчмөн элбиз да. Ошондон калган да. Ар ким өзүнүн оокатын өзү кылып, эркин сезген өзүн. Ошол эркиндикти сезүү
мүнөзү калган болуш керек деп ойлойм. Ошо баягы ген менен берилген болуш керек бир жагы. Экинчи жагы туура эмес саясатты көргөндө чыдабай кетип атат да. Ушундай деп ойлойм мен. Эми акырындык менен ретке келет болушубуз керек деп ишенем. Эжеке, бул бүгүнкү өнүгүү процессинде кандай жаңы чакырыктар пайда болду? Бар пайда болду. Жанатан бери сөз кылып аткан биз ошо чечүүнү талап кылган жаңы чакырыктар бул чек ара маселеси. Совет мезгилинде жок болчу да. Азыр чек ара маселеси пайда болду. Анан миграция. Мындай дагы маселе жок болчу мурун. Миграция деген бул үй бүлөлүк үй бүлөнүн бүтүндүгүнө таасирин айтат. Балдардын тарбияланышына. Миграция, мисал үчүн, жаш эле кыз келиндер миграцияга кетип атат. Баягы мектепти 10-классты бүтүп атканда эле, ай, баланчанын кызы барып акча таап келди, сен де барып таап кел деп. Ал кандай жол менен тапканын да билбейт, иши жок. Ошону менен кетет жаш кыз келиндер. Эми албетте баягы граждандык демократия боюнча ар ким өзүнүн укугу, ар ким өзү билет кайда барып жашаганды. Бирок ошондо дагы мына мен эски көз караштарга карманып айтат элем, ошо кыз келиндер кетпесе, ушул жерде эле болсо, ушул жерден үй бүлө түзсө, балдарын бакса өздөрү деп. Ал эми азыр эмне болуп атат? Жаш немелер кетет экен, анан ал жерден бул эл аралык бир сойкулукка тарткан уюм бар. Анан ошол биздин кыздар закондун аркы беркини билбей эле, ал өлкөдө эмне болуп атканын билбей эле барып иштейбиз деп барып, баягы күнү бир угуп калдым, Түркияга повар болобуз деп барганбы, анан аларды ошо сойкулукка алып кетишиптир. Ал жерден эми анын каалоосунан эмес, ал ошондой шартка туш келип калды. Ошо менен сойкулукка кетип калып атышат. Бул албетте биздин эл үчүн жакшы эмес деп ойлойм. Анан мына Москвадан жылыга Москвадан жана роддомдо калтырып кеткен кыргызстандык балдар деп ондогон балдарды алып келип атышат. Ал балдарды ошо кыз келиндер төрөп таштап кеткен да. Ал балдар эмне болуп өсөт? Алар мисал үчүн немеде өсөт, жанагы дом малёткада, анан детдомдо, анан булар бойго жетет. Бойго жеткенде ойлойт да, эмне үчүн менин ата-энем тирүү туруп, мени таштап кеткен деп. Алар агрессивный болот, да? Ошол бир ошондой муун өсүшү мүмкүн деп корком да, бир жагы. Анан экинчи жагы, жанагы баласын таштап кеткен кыз же келин кийин кандай эне болот? Кантип ал үй бүлө күтөт? Ошол кийин балалуу болсо, ошо таштап койгон балам эмне болду деп ойлойбу, жокпу? Же өмүр бою анын кайгысы болобу? Мен ойлойм, ушул жагы абдан маанилүү, муну чечиш керек бул маселени дагы. Ошо миграцияга жибергенде дагы, жөнөткөндө дагы ошону мамлекет кандайдыр бир жол таап, миграцияга азыраак кишилерди жибериш керек. Эркек балдарды деле, кыздарды деле азыраак жибериш керек. Өзүбүздө иштесин, өзүбүздөн билим алсын, өзүбүздөн продукция чыгарсын. Анан жанагындай болуп немеге башка өлкөгө кетип калып, ошол жактан анан же келечеги жок. Эмне деген өлкө болобуз? Азыр ушунчалык мигранттарыбыз көп. Өзүбүздүн эң жакшы окуган, эң способный жакшы бала чакабыз кетип калып атат. Демек, ушул көйгөйлөрдү чечүү үчүн, анан алдын алыш үчүн айымдардын чечим чыгаруу деңгээлинде саясат каралышуусу абдан маанилүү,
сөзсүз да ошол жанагы мугалим болуп иштеген аялдар ошондой багытта тарбиялаш керек. Азыр мен угуп атам, ой силер Россияга барып иштейсиңер деп айтат экен. Эми ал балдар эмне болот анан? Россияга барбай эле өзүбүздөн иштеп, иш таап, ушу бир өзүбүздүн өлкөнү гүлдөтөлү. Ал үчүн сөзсүз жанагы бул чечимдерди кабыл алган жерде аялдар менен эркектер бирдикте, ынтымакта чечим кабыл алыш керек. Чоң рахмат эжеке, келип убакыт бөлгөнүңүзгө, пикир алмашканыңызга. Сиздердин оюңуздар абдан баалуу, айрыкча бул өнүгүп жаткан процессте ушундай бир агартуучулук миссияңыздар бар. Мен ойлойм, бул сиздердин каалоо тилектер, жасаган эмгегиңиздер буюрса өзүрүн берет. Сизди келе жаткан 8 март майрамыңыз менен куттуктайм. 8 март майрамында өзүнчө бир акыркы убактарда башкача мындай назик майрамдарга кирип калды, бирок чыныгы тарыхый абдан чоң мааниси бар. Ошол маанисин буюрса дүйнө жүзүндө ошо айымдардын активдүүлүгү менен, анан күчтүү жарандык куу менен ошол максаттарга айымдарыбыз жетет деп ишенем. Чоң рахмат, аман болуңуз.